Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Бардыгыбызга маалым болгондой Зекет китебиндебиз. Кудай Таалам буйрса, бүгүн өткөн сабакта токтогондон кийинки сүйлөмдөн сабагыбызды баштайбыз. Жараткан Аллахым ар бирибизге туура түшүнүк берсин, бекем иман берсин, ыхлас берсин. Ар бир уккан нерсебизди элге жеткирүүгө насип этсин. Кудай Таалам биздин бардыгыбызды ошол диндин кызматына кабыл кылсын. Амин я раббал аламин. Wal halaku ba'dal hawli yusqitu bi hissatihi. Kiteptin жазуучусу Аллах Таала бул кишини мейримине бересин. Жана мунун илими менен биздин дагы пайдалуу илимибизди арттырган болсун, минтип айтып атат. Эгер бир жыл айлангандан кийин зекет берүүдөн мурун колундагы байлыгы жок болсо, mesela koylar ede koylar ölüp gitti, uylar ede uylar ölüp gitti, tigi akçasıydı akçası çok bolup gitti. Zekettin milleti düşöt deydi. Hurmatly okuwçular, bu süйлөмдө dagın bir-iki maseleni bayandap kötü öte manilүү. Birincisi, bayqap turganыңыздай kitepte ne deydi? Eğer jıl aylangandan keyin deydi. Mындайча айтканда, sizde 40 koyunuz бар эле deydi, ошол 40 koygo bir jıl aylandı. Anan ошол зекет жыйнай турган киши зекетти талап кылуудан мурун эми зекетиңизге bir жыл болду, эми ошол зекетиңизди бериңиз деп айтуудан мурун жанагы нисап толугу менен жок болду. Ошол 40 кой барды, 40 койу жок болуп кетти. Анда зекет не болбойт? Милдет болбойт дейт. Экинчи маселе, ошол жогорудагыдай айтканыбыздай эле, bir жыл айлангандан кийин болгону бул жердеги айырмасы zeket жыйноочу келип талап кылды. Таксыр сиздин зекет берүүңүз убактыңыз келиптир, bir жыл өтүптүр. Эми зекетиңизди бериңиз деп талап кылгандан кийин, андан кийин берелек кезде жанагы байлыгы толук колунан кетсе, жок болсо, анда зекет милдет болобу өткөн жылына же болбойбу? Бул маселеде алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Ирактын алымдарынын көз карашы боюнча имам Кархи рахматулла алейхи дагы ушул пикирди тандаган, не болот? Зекеттин милдети түшпөйт дейт, зекет бериш керек дейт. Себеби талап кылгандан кийин ал бериш керек деп бербей кош көңүлдүк кылдыбы, эми анын мойнунан бул милдет түшпөйт дейт. Бирок биздин Орто Азия алымдарынын көз карашы боюнча зекетти жанагы зекет жыйноочу келип талап кылуудан мурунбу, же зекетти талап кылгандан кийинби айтор айырмасы жок. Жанагы байлык колудан кете турган болсо, зекет мойнудан не болбойт? Мойнудан түшөт дейт. Мына ошол биз экинчи пикир менен амал кылабыз. Китебибизде дагы ошону не дейт? Wal halaku ba'dal hawli yusqitu bi hissatihi. Bir жыл айлангандан кийин жанагы колундагы байлык толук, зекет берүүдөн мурун колундагы байлык толук чок болсо, анда зекеттин милдети мойнудан түшөт дейт. Эми ушул эле сүйлөмдө айта турган үчүнчү маселе, эгерде жыл айлангандан кийин нисапты атайын жок кылсачы, бул жанагында жокоруда кандайдыр бир Аллах тарабынан айталы бир сыноо келип жок болду да, атайын жок кылган эмес. Бирок эгерде атайын жок кылсачы, атайын 40 кою барды, 40 койну сойду, дагы башка нерсе кылды, жок кылып ийди да, анда талашсыз зекет милдет болот. Өткөн жылынын зекети бул кишинин мойнуна карыз катарында калып кетет. Ал эми эгерде жыл айлангандан кийин нисаптын bir bölүгү жок болсочу, bir bölүгү жок болсо, толук эмес, bir bölүгү жок болсо, ошол канча жок болгон болсо, ошол өлчөмүнүн зекети түшөт, калганлыгын бериш керек болот. Бул тууралуу дагы төмөндө дагы азыр мисалда дагы түшүнсөк дагы болот иншалла. Ваз-закату фин-нисаби лал-афви. Урматтуу окуучулар, бизде нисап бар, бизде аф бар. Keçirilgen sanдар бар. Мисалга, койдун зекетинин нисабы башталышы 40 эди. Эми 40 койго bir кой милдет болот эле. Андан 120, 80 кой keçirilgen, 80 кой үчүн эчтеке бербейт. 121 кой болду, 2 кой болот эле.
Ошол 80-и эмнекен авф, 40-ы гана. Алымдарыбыз айтат, зекет тек гана ошол нисапка важип болот дейт. Жана 40 койбу, 40 койго гана важип болот. Bir адамда 80 кою болсо же 90 кою боло турган болсо, бир эле кою важип болот. Ал дагы ошол 40 кою үчүн важип. Жанагы жалпы 80 кой үчүн эмес. Ошол 80 койдун 40 кою үчүн гана важип болот дейт. Фаяжибу бинту махазин ин халака ба'дал хаули 15 min 40 баиран. Китептин жазуучусу айтат, мына ошондуктан дейт, зекет нисапка милдет болуп, кечирилген сандарга милдет болбогондуктан, эгерде 40 төөгө 1 жыл айланып, зекет берүүдөн мурун ошонун 15-и өлсө, 25-и калса дейт, bir binti mahoz милдет болот дейт. Bir binti mahoz милдет болот. Эми, урматтуу окуучулар, ушул маселеде бир аз токтолушубуз керек. Бул маселеде кайчы пикир бар. Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз караштары боюнча зекет тек гана нисапка милдет болот. Болду, авфка милдет эмес. Жанагы айтканымдай, эгерде бир адамда 80 кою болсо, ошол 80 коюна 1 кой милдет болот, ал дагы ошол 40 кой үчүн милдет болот. 80 үчүн эмес. 40 үчүн гана. Же эгерде бир адамда айталы 19 төбөсү болсо, 3 кой милдет болот. 3 кой милдет болот, ал дагы эмне үчүн? Тек гана ошол 15 төбөсү үчүн. Калгандары аф болот, кечирилип кетет. Али эми Имам Мухаммад менен Имам Зуфардын көз караштары боюнча зекет нисап менен авфка бардыгына милдет болот дейт. Мындайча айтканда 80 коюңуз барбы? Bir koy beresiz go, ошол 80 койдун зекети дейт. 40-ныкы эмес дейт. Мында ошону деп түшүнүктүү айтат. Урматтуу окуучулар, бул талаштын жыйынтыгы ошол китепте келген мисалда ачыкка чыгат. Ал кайсы мисалда? Эгерде бир адамдын 40 төбөсүнөн 15 төбөсү өлсө. Мына ушул маселеде Шайхайнын көз карашы боюнча, Шайхайн тактап айтканда Абу Юсуф менен Имам Абу Ханифанын көз карашы боюнча өлгөндү авфтан кийин эң алгач акыркы нисапка иштетилет. Мындайча айтканда азыр жанагы 40тан 15 өлсө, биринчи 4-өн мусак эң акыркы нисап кайсыледе? 36 бинти лабундуку. Ошого иштетебиз. Андан кийинки нисапка иштетет. Андан кийин 25 эле. Ошон үчүн 25 калды, bir binti mahoz милдет болот. Албетте Абу Юсуфтан келген бир риваят боюнча халакты жанагы жок болгондо биринчи авфка, анан 2 нисапка таратылат, өкөөгө бөлүп бересиң дейт. Буякта 36 менен 25ке өкөөгө таратасыз дейт. Демек, караңыз, ушундай кыла турган болсок, 4 төбөнү авфка жумшадык, 36 калды. Андан кийин 11 төбөнү 36 төбөгө иштетебиз. 11 төбө бар да, жана 25тен 36га чейин 11 төбө бар. Ошону 36 жанагы экинчи нисапка бинти лабунга иштетебиз дейт. Демек, 36 төбөгө ушундай кылып ала турган болсок, 36 төбөгө 1 бинти лабун милдет болмок да. Бирок анын 10 төбөсү өлүп, 25 төбөсү калды дейт. Андыктан бинти лабунун 36 бөлүгүнөн 25 бөлүгү милдет болот дейт. Тактап айтканда, 1 бинти лабунун 2-3төн бири жана 9дан биринин 4төн бири милдет болот деген сөз. Мындайча айтканда бинти лабунду 36га бөлөбүз, 36 миң дейли, 36 миңнин 25 миңи милдет болот деп коелу. Bir бинти лабунун баалайбыз, 36 миң боло турган болсо, мына ошол 36 миңнин 25 миңи милдет болот дегендей мааниде. Албетте Абу Юсуфтун болгон бул риваят алсыз. Анан бул жерде дагы фатва Абу Ханифанын сөзүгө берилген. Абу Ханифа мен Абу Юсуфка. Алар эмне деди? Ваз закату фин нисаби лал афви деди. Зекет нисапка важип болот, кечириле турган сандарга, өлчөмгө эмес деген сөздү айтты. Ушуга фатва берилген. Анан бул сүйлөмдө кайра айтабыз, халак болду деп айтты. Халак өзү өлдү. Мисалга табигый жашоо менен бир кырсык бар экен, өлдү, сиз атайын кылган эмессиз. Мына ошондуктан дейт, эгерде өзү атайын жок кылса, анда зекет мойнундан түшпөйт. Ошол нисаптыкыны берет. Мисалга 40 төбөдөн эгерде 15-ни жок кыла турган болсо, бинти лабун төлөйт дейт. Ва юдамму мустафаду васатал хаули илан нисаби бин джинсихи ва дахабу илал фиддати вал уруду илайхима бил кыймати ли итмамин нисаби. Жылдын ортосунда түшкөн пайданы дегенде кирешени
nisapqa qo'shiladi. Agarda ökөbü türlöş bolsa, ökөbü bir jinsdan bolsa. Altındı kümüşkö, savda buyumlarını altın menen kümüşkö bağlap turup qo'shiladi nisapты toluqtoo üçün deydi kitaptan yazuvchisi. Hormatlı okuwchilar, bu süйлөмдө bir qancha nerseni aytılganda, oşonu bilүү, oşonu çeçmelөө bu ötө zarыл. Birincisi, bu жерде qo'shot degenden maksat qo'shulganга negizgi nisaptın aylanуусу менен zekat mildet болгондугу. Qarasanız sizde nisap var ele de 245.650 son var ele. Anan jıl bolalek, jıldın ortasında bunun üstüne dağın 300.000 dağın qo'shildi. 100.000 dağın qo'shildi. Biroq janağı жаңы qo'shilgan 100.000'ge jıl bolalek. Turabı? Jıl bolalek. Buga jıl bolishi mümkün. Biroq jıldın ortasında qo'shilganga jıl bolalek da. Biroq oşogo qarabastan bu jıldın ortasında qo'shilgan 100.000'li dağın belki jıl bolgon 100.000'ge siyaktуу jıl aylandı, bir jıl boldu degen ökümde bolot da jıldın akırına oşol 100.000 qo'shilgan bolsa 345.650 son menen çıksanız oşol 345.650 sondan beresiz. Eğer kançalık bunun qarasanız 245.650 songa jıl bolgon, biroq ortada qo'shilgan 100.000'ge jıl bolalek. Oşogo qarabastan jıldın nisap barбы, oşol jıl baştalganбы, fiksasiya bolgonбы, oşol akçaga jıl bolsa, anı ortada aga qo'shilgan kireşelerge emne bola berет? Jıl dep eseptele berет, jıl boldu dep. Ekinci masele, bu жерде türlöş bolsa dep çektep aytты. Andıktan egerde eki başka türden bolsa, al köbeyse dayda zekat ne bolboyt? Mildet bolboyt da. Misalga bir adamda 40 koyu vardı, bol jaktan aytalı 30 uy bolup kaldı. Al 30 uyduqo özünçe bolup eseptelip ketet. O özünçe aga jıl aylanış gerek. Bol ökөbü eki başka nerse. Üçüncü mesele nisapqa qo'shilat deb chektep aytdı. Nisapqa qo'shilat deb. Al endi egerde nisap tolu elek kezde qo'shilsachi, nisabınız yok. Sizde aytalı hazır 245.000 emas, 240.000'iniz var. Bolalek anan Qoqistan sizge kireşe kelip 300.000'den ötüp ketdi. Bunu qo'shboysiz, janağı 240.000'ge qo'shboysiz. 240.000'ingizge balkim 2 ay bolgon, balkim 240.000 sizde bar ekenligine 3 ay bolgon. Aga anın aga 2 ay boldu dep buga dagın жаңы qo'shilgan akçaga dagın 2 ay boldu dep eseptelbeyt. Emi жаңы oşo qo'shilgandan keyin nisapqa jetet, ana emi jıldı fiksasiya qılıp bir jıl aylandırabız. Da anan zeketi berilet. Dördüncü mesele usul süйлөмдөгү. Eğer akçasının zeketin bergenden keyin, qarаңыздар, mende akça бар эле, men zeketin berdim. Bergenden keyin mal satıp aldım da men. Koy satıp aldım, 40 koy satıp aldım, kalgan akçam var. Abu Hanifa'nın köz qaraşı boyunca kalgan mallarına ne bolboyt bu? Qo'shilbayt taqsiri. Zeketin bergenden keyin egerde mal satıp ala turgan bolsam, al ne bolboyt? Kalganına ne bolboyt? Qo'shilbayt deydi. Al endi eger iki imamның köz qaraşı boyunca qo'shilat deydi. Eki imamın köz qaraşı boyunca satıp aldın bu, belki koylarınızga qo'shilib turib, jalpı qılıp ana ne kılasız? Zeketin beresiz deydi. Egerde үшүрдү bергenden keyin, qarаңыз, şu жерде dagы bir toktala turgan nerse var. Үшүрүңүздү bергenden keyin eginingizdi satsanız, bul nisapqa qo'shilat. Misalga akçanın zeketin bergenden keyin, jana jokorda aytdım, akçanın zeketin bergenden keyin koy satıp al bel jaka qo'shsam, al qo'shilbay. Sebebi bir neseden iki jolu alınbay. Biroq үшүрдү bергenden keyin egerde satsanız, al nisapqa qo'shilib eseptelet. Bu masele dagı ne bolar? Bu masele talaşsız meselelerden. Wa nuqsanuhu fi asna'il havli hadarun. Nisaptın jıldın ortasında azayıp ketүүsü, kemip ketүүsü eske alınbayt deydi. Urmatlı okuwçular, bu süйлөмдө kitaptın yazuvчусу nisaptın bir bölügi azaysa dep aytıp jatat da, qarasanız. Misalga mende 245.650 son bar ele, baştaldı nisap. Anan jıldın ortasında, o bir ay ötkөндөн keyin, bir 2 ay ötkөндөн keyin aytar jıl bola elek, kıskası bir azayıp ketdi. Aytar 100.000'ge düştü. Anan jıldın akırında bardı da kayra toldu, 245.650 son bolup, anan jıl boldu. Jılga jetti, ровно bir jıl. Bunda jıldın ortasında menin nisabımın kemip ketүүsü eske alınbayt. Eki jagı eske alınat. Başında nisap bar ele, akında nisap menen çıktın mı? Boldu, zekat mildet bolot. Biroq bir neseni eske alış gerek. Bu жерде qarasanız azayıp ketdi dep jatatdı. Egerde nisap toluk jok bolsaçı, misalga mende 245.000'im bar ele,
Жылды фиксация кылдым. Жылдын ортосуна келгенде жанагы 245 миңден 1 тиын да калбады. Анан дагы бир ай жарым ай өткөндөн кийин Кудай таала берди. Кайра 245.650 сом табып алдым. Эми буга жаңыдан жыл айланыш керек. Бул мурункунун башталышы, мурунку нисап жок болуп кеткен нисабы менен муну жыл болду деп буга эсептелбейт. Түшүндүңүзбү? Ошону жакшы эске алып алыш керек. Ошондой эле эгерде нисаптын сыпаты өзгөрсө, бардыгы жок болгон сыяктуу болот. Нисаптын сыпаты өзгөрсө. Мисалга караңыздар. Талаада оттоочу малды, талаада оттоп жүргөн малды бакма малга айландырсаңыз. Түшүндүңүзбү? Үйдө көбөйтүү максатында талаада оттоп жүргөн малыңыз бар. Ошо көбөйтүү максатында сиз тек гана үйдө бага баштадыңыз аны. Үйүңүздө 6 айдан көп үйдө чөп берип багасыз. Ага зекет не болбойт? Милдет болбойт. Анткени бакма малга зекет не болбойт? Милдет болбойт. Бизнес максатында болбосо. Важаза тaqdimuha li hawlin aw aksara wa li nusubin li zi nisabin. Bir жылдын же андан көп жылдын зекетин алдын ала берүүгө болот дейт. Жана бир нисаптын ээси бир канча нисаптын зекетин берсе да эмнекен болот дейт. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө дагы бир канча маселени айтыш керек болот. Биринчиси, бул сүйлөмдө карасаңыз, нисаптын ээси деп чектеп айтты да. Нисаптын ээси алдын ала зекетин берсе болот деп. Андыктан эгерде нисапка эй боло элек, менде 245.650 сом жок. Зекетти алдын ала берип койсо, менде 200 миң бар мисал. Зекетти быйыл берип коюп, анан акчам нисапка жетсе, зекетти кайра башыдан берем. Мурунку бергендигим зекеттен не болбойт, эсептелбейт. Анан ошол дурус болуу үчүн дагы шарттары бар. Эки шарты бар. Биринчи шарты, жылдын ортосунда нисап толук жок болуп кетпеш керек. Менде нисап бар эле 245.650 сом, бул муфтияттын белгилөөсү менен менде акчам бар эле. Алдын ала жыл болу элек зекетин бердим, жылдын ортосунда барды да толук байлыгым жок болуп кетти. Жок болду. Анан жылдын акырында толук болсо, алдын ала берген зекетим ошол кийин толгон немемден эсептелбейт. Акчамдан. Буга кайра башыдан берип коюш керек болуп калат. Бирок эгер мурунку нисаптан кичине бир бөлүгү калган болсо, анан жылдын акырында кайра толгон болсо, анда алдын ала берген зекетим ошол зекет болуп не болот? Эсептелет. Экинчи шарты, жылдын акырында нисаптын толук болуусу. Жылдын башында нисабым бар эле. Эмне кылдым мен? Зекетин алдын ала бердим, анан жылдын акырында дагы нисап толук болуш керек. Андыктан эгерде 40 койдон бир кой берсе, алдын ала мисалга, жыл толгондо 39 кой болуп калды. 39 кой болуп калды. Эгер бир койду кедейге берген болсо, ал нафыл болуп калат. Ал эми эгерде өкмөт тараптан дайындалган, жал зекет жыйноо үчүн дайындалган кишинин колунда болсо, зекеттен эсептелет дейт да, адамдар ушул туурараак болот дейт. Болгону эгерде зекет жыйноочу өзү кедей болуп, өзүнө иштеткен болсо, же башка бир жардыга берген болсо, зекеттен не болбой калат, өтпөй калат. Муну ушун жакшы эске алыш керек. Үчүнчү айта турган бул сүйлөмдөгү маселе, эгерде бир нисаптын ээси бир канча нисаптын зекетин берсе, менде мисал 40 коюм бар да, бирок 121 койдун зекетин 2 кой дароо бердим. Берип койсом, бул эле боло берет. Болгону алдын ала берүү үчүн бир шарты бар. Ал алдын ала берилген нисапка берген жылы ошол нисапка ээ болушуңуз керек. Мисалга мен азыр 40 коюм бар де, 121 койнукуну бердим. Ошол жылдын ичинде, жылдын акырындыга чейин 121 болгон болсо, ошондо мен алдын ала бергеним не болот? Эсептелет. Алдын ала бергеним не болот? Эсептелет. Андыктан эгерде берген жылы эй болбой, кийинки жылы эй боло турган болсо, жаңыдан зекет берүү милдет болуп калат. Төртүнчүсү, эгиннин жана мөмөнүн үшүрүн алдын ала берүүгө болот. Болгону эгин менен мөмө чыккан болуусу шарт. Жерге эгип, ал өсүп чыккан болуш керек. Жетилген болуусу эмес, шарт эмес. Ал эми эгерде эгин менен мөмө чыгуудан мурун үшүр берилсе, болобу болбойбу десе, бул тууралуу эки пикир бар. Туурасы дурус болбойт. Түшүндүңүзбү? Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу илим берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.